Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн аябай сочный, даамдуу болуп чыккан казанда бышкан тандыр самсыны үй шартында жасап көрсөтөм. Кийинки рецепттерди өткөрүп албаш үчүн каналыма катталып, колокольчикти басып коюңуз. Жана дагы дал ушул рецепт менен жасап көрсөңүз, самсыларыңыз милдеттүү түрдө даамдуу жана сочный чыгат. Самсынын камырын жасап алабыз. Унубузга 1 жумуртка, даамына карай туз жана сары май кошуп, милдеттүү түрдө муздак суу менен жууруп алабыз. Камырыбызды жакшылап ээлеп алабыз дагы 15 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. Начинкасына бүгүн мен эт, пияз жана куйрук май колдондум. Кез келген өзүңүзгө жаккан начинка менен жасасаңыздар да болот. Камырыбыз даяр болду. Видеодо көрсөтүлгөндөй 3кө бөлүп, андан кийин майда толуктурга бөлүп алабыз дагы. Жука жайып алабыз. Начинкабызды салып, видеодо көрсөтүлгөндөй түйүп алабыз дагы. Ысып турган казаныбызга 3 кашык туз салып, самсаларыбыздын астын жумуртканын агын сүйкөп, казанга тизип чыгабыз. Самсаларыбызды 40 мүнөттө газдын орточо отунда бышырып алабыз. Самсаларыбыз даяр болду. Даамдуу, аябай сочный болуп чыкты. Достор, тамагыңыздар даамдуу болсун. Жана дагы кийинки рецепттерди өткөрүп албаш үчүн менин каналыма катталып, колокольчикти басып коюңуздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.